Бүтүн Кыргызстан үчүн депортация болгон мигранттарды Мадумаров кабыл албай койду. Парламенттик шайлоо учурунда Москвадагы мигранттар Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровду колдоп акция уюштурган. Бул окуя Россиянын мыйзамдарын бузуу катары бааланып, мигранттар суракка чакырылган. Сурактан кийин аларды Россиядан чыгаруу, депортация чечими чыккан. Мындай окуяга туш болгон Адахан Мадумаровдун мигрант тарапташтары жардам сурап, маселени чечип берүү менен кайрылышкан. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери аларды кабыл алып, жардам берүүдөн баш тартып, ал тургай сүйлөшкүсү дагы келген эмес. Адатынча, эмне, мен силерди колуңардан жетелеп чыктымбы деп кагып коюптур. Бул маалыматты Желекейжи маалымат агенттиги жазып чыкты. Баңгизат саткан адамдарды кармоо учуру, алардын экөө аял киши. Бишкек шаарында жана Ысык көл облусунда баңгизат сатуу менен алектенген адамдар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрдин басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Свердлов райондук Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы менен бирге жазык кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогторун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча катталган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында ыкчам тергөө иш чараларын жүргүзүшкөн. 28 октябрда атайын операциянын жүрүшүндө Бишкек шаарынын Фучик жана Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде жарандан аял киши гашиш сатып алынган. Андан кийин Каракол шаарында аталган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында гашиш сатуу учурунда 1971 жылы туулган, буга чейин Бишкек шаарында баңгизат сатуу менен алектенген 1970 жылы туулган аял киши жана 1968 жылы туулган жарандар кармалып, 4 килограммдан ашуун гашиш алынган. Мындан сырткары кармалган жарандар жашап жүргөн Ак Суу районунун Бозучук айылындагы үйдөн 6 кап жана 1 баштык марихуана алынган. Жүргүзүлгөн экспертизанын корутундусуна ылайык алынган баңгизаттардын жалпы салмагы гашиш 4 килограммдан ашуун, кургатылган марихуана 32 килограммдан ашуун, кара куурай 500 грамм. Кармалган жарандар тергөө абагына киргизилген. Азыркы учурда аталган кылмышка тиешеси бар башка жарандарды аныктоо боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө.